Бүгін жоқ, бүгін көрген ертең жоқ, ушундай бір дүние. Мындай қарағанда ар бір күн сайын арқадан парда жабылып тұрады, байқағым. Бирок ал парданың ар жагына өтө албайсың. Өмір бір күні бүтөт, парда жабылат, бу дүниедегі маанилүү көргөн байлыгың, бийлигиң, атак даңкың бири да кереги жок болуп калат. Ошон үчүн айтат го, адам өлгөндө 3 нерсе салат артында. Биринчиси дүниөсү, дүниөңдү өлөрүң менен талап кетет. Байкасаң сен өмүр бою бирөөгө иштеп атасың. Аны эч кимге бербейсиң, садага бербейсиң, зекет бербейсиң, айкөлдүк кылбайсың, муктаждарга бербейсиң, карыз сурагандарга бербейсиң, бирок көзүң өтүп кетсе, сенден сурабай эле аркадагы мураскалар талап кетет. Өмүр бою бирок эсебин бере турган өзүңсүң. Ошон үчүн берешен боло бергиле. Байлык менен кошо дайыма берешеңди кошо сураш керек экен. Экинчиси, сенин туугандарың, жакындарың, досторуң, кошуналарың, тааныштарың өлгөндөн кийин алып барып туруп, көргө чейин апарып көмүп коет, көргө кошо кирип жаткан эч кимди көрө элекпин. Сени менен акырып кете турган бир гана жакшы амалың. Бүгүнкү иш чарадагы жакшы амалдарга келет. Анткени адамдын рухунун байышына, эс акылынын байышына, ынтымак болушуна, көңүлүнүн көтөрүлүшүнө, ийгиликке жетишине себеп болгон иш чара болуп атат бул. Китеп менен дос бол деген. Китеп оку деген. Китеп конкурсун уюштуруп атат. Ошон үчүн бирөөнүн көңүлүн көтөр дегеним ошол, берешендик кыл дегеним ошол, айкөлдүк кыл дегеним ошол, илим ал дегеним ошол, ошол илимди амал кыл дегеним ошол. Илим өзүң менен кетсе бул дагы балекет. Зекетти, садаганы жалаң эле акча менен бербейт. Күчү бар, күчү менен берсин дейт. Билими бар, билим менен берсин дейт. Араңарда илимдүүлөр, билимдүүлөр бар. Ошол илим, билим силер менен кетсе, бул өтө чоң амандыкка кыянатчылык. Анын бай агай айтпадыбы, мен айтканды жазып ал деп. Мен чындап эле жазып алам. Агайдын ошол сөзү эсимде бар. Агай айтып берейинби? Агай өзү унутуп калган болуш керек ошончу. Кайсы сөз болчу? Эркек дейт, топурактан жаралган дейт. Эркек топурактан жаралган дейт. Топуракты үйгө алып берип коюп койсоң дейт, топурак көгөрө баштайт, ным боло баштайт дейт, керектен чыга баштайт, сапаты бузулат дейт. Үйдүн ичинде болсо дейт. Топурактын орду эшик дейт. Ал эми аял дейт, кабыргадан жаралган дейт. Кабырганы эшикке алып чыксаң дейт, иттер талап кетиши мүмкүн дейт, талашып кетиши мүмкүн дейт. Ошон үчүн аялды аздектеш керек, сыйдаш керек, урматташ керек. Аялдын орду үйдө деген маселени айткан жок. Үйүңдө бапесте, сыйла, урматта үйдүн ханышасы аял болуш керек деген сөз бар. Биздин эркектердин бир жаман сыпаты бар. Өзү ушул жерде отурат, аял огород иштеп жүрөт. Аялдын аты Гүлнура болсо Гүлнура деп кыйкырат. Дагы 2-3 жолу кыйкырат. Аялы коркуп, кетменин ыргыткан бойдон чуркап келет, жаны чыгып кетти, эмне балекет болду деп келсе, мына пульт алып берип койчу дейт, жанындагы пульт айтат. Анан ошондо да урушат, эмне мен бир кыйкырганда келбейсиң деп, пульт алып берип коюп кайра кетет байкуш. Биз аялдарды күн катар көрүп атабыз, ошон үчүн өзүбүз кулдай жашап атабыз. Эгер падыша болгуң келсе, аялыңды ханыша кыл. Падыша болгуң келсе, аялыңды ханыша кыл. Жакшы сөздөрдү айт, көңүлүн көтөр, сен жакшы де. Күн сайын комплименттерди ойлоп тап. Аялдын кулагы тойлгон үй бар го, ал бактысыз болбойт. Эмне үчүн көп учурда аялдар эркектерге проблема кылат. Каяктан да сагат ийдим, сенден көрө асанга дисем болмок экен. Жакшылык көргөн жокмун, бешенеме кара эшек тепкен, күнү сага жолуккан экем деген сөздөр эмнеден келип чыгат? Анткени анын өзүнүн кулагы жакшы сөзгө тойбойт. Биз качан аялдарга комплимент айтабыз? Үйлөнөргө жакын гана айтабыз. Алтыным, чырагым, кашың карлыгаштын канатындай, оозуң оймоктой, мурдуң комуздай, жүзүң панардай, өзүң жанардай, сен өлүп калам деп. Эркектер сөзсүз. Мага тийбесең өлүп калам дейт го. Тийбесеңер тийбеле койгула, эркектер сөзсүз сөзүнө турат. Жок дегенде 70 жылдан кийин болсо да сөз сөйлөт. Ошон үчүн анан үйлөнгөндөн баштап аялдарга бир эле комплимент кылат. Кандай комплимент билесиңерби? Тамак качан пышат деген. Эмне үчүн балдардын кийими жуулган жок, мынанын бети эмнеге кир, үтүктөгөн жоксуң деген комплименттер кылат. Анан ошондой сөздөрдү уккан аялдардан каякта жакшы сөз угасың? Аял деген адамдын денеси 80% суудан турат. Сууну байкасаңар, сыйымдуулугу бар. Күндүн жылуулугун сиңире берет, кышта кайра чыгарат. Ошон үчүн деңиздин жээги жайда салкын болот, кышта жылуу болот. Адам деле ошондой. Кайсыл сөздү өзүнө сиңирсе, кандай энергетиканы өзүнө сиңирсе, ошону кайра чыгарат. Ошон үчүн эркектер комплимент айтпайбыз, жылуу сөз айтпайбыз, анан аялдардан жакшы мамиле күтөбүз. Бул өтө маанилүү нерсе. Аялдарга жакшы сөз айтыш үчүн сөзүң болсо айтасыңбы? Азыр эки эле сөзүң барга, чопа, анан жаан деген. Алтышка деген үчүнчүсү бар, аны билем. Төртүнчүсү мен билбейм. Ошол эле алтышканы мен билем, анан кыздар дагы жаан деп коет. Анан Данер болсо данчик дейт, Чолпон болсо чопа дейт, Нургүл болсо Нура дейт. Бүттү, башка сөз жок. Бир ыр айтып бергендер бар араңарда? Качан сөз байыт, качан китеп окусаң?
Кече мен Манаста окуп отурганда бир сөз эстеп калдым. Асманда учкан канаттуу, жерде сызган туяктуу. Китеп окуй берсең сөздөр сиңе берет. Анан аялыңа комплимент айта баштаганда кечеги бүгүнкү окшобойт, бүгүнкү эртеңки окшобойт. Булардын бардыгын видеодон чыгарып эле койгулачы. Менин аялым угуп алып анан качан мага күн сайын деп жүрбөсүн, макулбу? Бирок аракет кылып атам. Мунун бардыгы силер үчүн эмес, өзүм үчүн. Анткени өзүмдүн жүрөгүм, өзүмдүн кулагым өзүмдүн оозума жакын. Ушуларды айткан сайын ий койкуй, мен деле кылып коюнчу деп барып кыла баштайт экенсиң. Мурда жылына 7 жолу комплимент айтсам, азыр 14-кө жеткизип койдум. Азыңар айтып го дайым эле бүт дүйнө жылмаят. Өзгөчө америкалыктар кетип атса, көзүң чагылса хай деп коет. Кечке сүйүнүп жүрөсүң, дагы кимге хай дей коеюн деп. Германияга бардым, алар деле ушундай мындай жылмайып жүрүшөт да. Бирок адамды хай дешпейт экен, түз эле жылмайып жүрө берет экен. Япондор жерди карап алып жылмайып жүрөт. Аларга хай дебегиле. Түшүнбөй калат, мен сайынып калганмын деп. Бүт дүйнөнүн проблемасын чечкен бир эле кыргыздар. Негизи мындай тырышат, же мындай тырышат. Бизде экөө тең бар, байкасаң мындай. Өзү эркектердике мындай тырыш керек, аялдардыкы мындай тырыш керек. Эмне себептен дегенде аялдар мынткен сайын эркектер коркуп жүрүп ошондой болот экен. Бирок жашоо күзгү сыяктуу. Күзгүгө үтүрөйсүң, сага да үтүрөйт элесиң. Жылмайсаң, элесиң сага жылмаят. Каткырсаң сага каткырат. Жаркылдасаң жаркылдайт, бозорсоң бозорот, тунарсаң тунарат. Ошон үчүн кандай жүрсөң, жашоо ошол сыяктуу болот. Күлүп жүрөлү. Ушул бир аманат, экинчи салам таркатып жүрөлү. Бирок күлөт десе кыздар жигиттерге күлбөгөлү. Элестетип көр. Жылмайш керек да. Келип досуңа жылмай, апаңа жылмай, бир тууганыңа жылмай, тааныш кыздарыңа жылмай, анан жакшынакай эле кыздар өтүп барып балдарды карап десең эмне деп ойлойт? Балдардын ою жакшы болбойт. Ошол боюнча азыр бир чыгармак берем. Ошону алып келдиңиз, бияка жылдырып туруп. Бак, ушул бияқта да кыздар кызматта турат. Балдар алып келели. Биздин кыздар эмне үчүн? Мен бирдекеге таң калам. Америкалыктар, француженкалар күлгөндө мындай күлөт, мындай. Деп күлүшөт да. Неге билесиңерби? Анткени бетим тырышып калбасын деп коркот. Биздин айылга барсаң, апалар мындай, качан болсо эле жайып жаркылдап күлүп турушат мындай, бирок беттери тырышпайт. Байкайсыңарбы? Неге билесиңерби? Анткени биздин апалар, биздин аялдар жүрөгү менен күлөт экен. Жүрөк менен күлгөндө бет тырышпайт экен. Ошон үчүн жылмайгандан коркпогула. Жаркылдап жүрсөңөр, жашоо да силерге жаркылдайт. Менин экинчи кызым ошондой. Апасы урушуп атабы, кыйкырып атабы, бир эле немеси бар. Биринчиси муну антип туруп, апасы балтыр уктуңбу десе, экинчиси алса мындай, эң аягында. Анан урушуп бүткөндөн кийин, апа, эмне урушуп атасыз? Айласын түгөтөт апасынчы. Жылмайган адам жеңип чыгат, жумшак адам жеңип чыгат. Ушуга ишенип койгула. Мен бир нерсени айтып берейин, анан араңарда жигиттер турат. Бойго жетип калдыңар, эр жетип калдыңар. Билем, азыр ушундай көп турган учуңар, болуп турган учуруңар, толуп турган учуруңар. Ушундай бир напси деген балекет бар. Ошон үчүн тилек кылганда дайым айтат. Бир көз ирмем дагы напсиме баш ийдирбе деп тилек кылат адамдар. Бир көз ирмем напсиге баш ийсе, адам адашып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн айтат го, ыйман менен жашатып, ыйман менен өлтүр дейт. Ыйман менен жаныбызды ал дейт. Акыркы демибизге чейин ыйман менен жашат. Бул туура эмес. Акыркы демибиз менен кошо ыйманыбыз болсун. Бир дем менен ыйман чыгып кетиши кеп эмес. Айнанайындар, 4 түрдүү күнөө бар, ошолорду кылып атканда денеден ыйман чыгып турат. Ошол күнөө болуп аткан мезгилде адам өлүп кетсе, ыйман жок өлгөн менен барабар. Биринчиси арак ичмей. Арак ичип атканда бул билем, Алла Таала сен тыюу салгансың, бирок колуңан эмне келет, иче берем дегенде эле бир ыйман чыгып кетет денеден. Экинчиси уурлук кылып атканда. Уурлук кылып атканда бирөө бечара бешене тери менен тапкан дүнүйөсүн жөн эле алып кетип атат. Адамдын жүрөгү кандай катык, кандай меречилик, кандай акмакчылык. Ошол балким анын ыйлап, сыктап жүрүп, бирөөдөн сурап жүрүп, карыз алып жүрүп тапкан бир дүнүйөсүдүр. Үчүнчүсү киши өлтүргөндө, жараткан берген өмүрдү алганга кимдин акысы бар? Төртүнчүсү зина деп коет, бузукулук кылганда аял заты менен. Же аял зат эркек менен. Азыр болуп толуп турасыңар. Оюңарда балким түкүнчө менен жүрүп койдум, түкүнчөнү алдап койдум, бир мезгилде 3 кыздын башын айлантып атам. Бул нерсе ушундай нерсе кайра айланып башыңа